Ата-бабадан мураска калган жаратылыш байлыгын келечек муунга татыктуу өткөрүп берүүгө милдеттүүбүз. Андыктан бул ресурстарды сарамжалдуу колдонушубуз керек. Гидроэнергетика мамлекетибиздин өнүгүүсүнүн негизги багыттарынын бири болгондуктан суу ресурстары электр энергиясын өндүрүүдөгү бирден бир булак болуп саналат. Бирок бул алмаштырылгыс жана маанилүү ресурсту ысырапкорчулук менен пайдалануу электр энергиясынын жетишсиздигине алып келиши мүмкүн. Өлкөдөгү электр энергиясын керектөөнүн тынымсыз өсүшүнөн жана акыркы 3 жыл ичиндеги жаратылыш шарттарынан улам Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү жылдан жылга азаюуда. Мындай шартта калкты электр энергиясы менен туруктуу камсыз кылуу үчүн мамлекет Бишкек жылуулук электр борборунун иштешин болушунча күчөтүп, башка өлкөлөрдөн электр энергиясын сатып алууга мажбур болууда. Мен электр энергиясын үнөмдөсөм, сиз үнөмдөсөңүз, оом дагы үнөмдөйт.